Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камшыбек Кыдыршаевич, мен Назаркулова Анархан сизге ачык кайрылуу менен эне катары кайрылып өтүнүп жатам. Үнүм сиздерге жетсин. Мени баламды Анарбаев Муратты ГУСУ МВД кызматкерлери жарандык иш болуп жатса да алдамчылык факт кылды деп өзүмдүн бир тууган сиңдим Назаркулова Мавлуданын арызынын негизинде жала жаап жатат. Акчаны күчү менен камакка алып коюшту. Кылмыштын курамы жок болсо дагы бул заманда акча жана тааныш болсо МВД кызматкерлери мыйзамга да карабайт экен. Мени бир тууган сиңдим Назаркулова Мавлуда, балам Анарбаев Мурат жарандык иште соттошуп, ал жактан эчтеке кыла албаганын билип, өзүнү башкы прокуратурадагы иштеген Жужуров деген таанышына кайрылып, ГУСУ МВД тергөөчү Ташматов менен жала жаап, бир арыздын негизинде баламды 2 айга СИЗОго камап, жана мойнуңа ал, встреча жазып беребиз деп кыйнап жатышат. РОВД карай турган арыздын түздөн түз ГУСУга кайрылып, алар 1-2 жуманын арасында иш козгогон. Бул түздөн түз акчаны күчү менен заказ экендиги белгилүү болду мага. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, акыйкатка ишенем жана силерге ишенем. Сиздер кылып жаткан аракеттер мамлекет үчүн, эл үчүн кылып жаткан салымдарды ушундай өз кызыкчылыгыга жана акчалыга малынган кызматкерлериңиз жокко чыгарып жатат. Суранам, кылмыш ишин текшерип, баламды камактан чыгарып берип, мыйзамдын чегинде чара көрүүнү суранам. Мени бир тууган сиңдим Назаркулова Мавлуда ушу баламдын иштеп тапкан ак эмгектен тапкан бизнестерини мени пулум деп ичи күйүп, мени баламы ушундай даражага алып келди. Кудайга салдым. Кудай кааласа мени балам ак, өз эмгеги менен, өзүнүн күчү менен иштеген. Эли журт баардыгы билет мени балам кандайлыгын. Кудай кааласа иншалла ушу иштер аягына чыгат деп Аллахтан суранам, сиздерден суранам. Эли журт ушу даражага, ушу кайрылуу жасашка мени Назаркулова Мавлуда сиңдим мажбур кылды. Буну үйдөн чыгарбайт элек, өз ара семья болуп чыгарбайт элек. Мени ушу даражага, ушу кайрылууга жасаганы себепчи ушу Назаркулова Мавлуда сиңдим болду. Балам ак, эли журт билет, уккандар, көргөндөр баардыгы. Дагы сизге кайрылат, суранам. Мени ак жерден баламы ушунчай даражага алып келген сиңдими эли журт билсин. Айтарым, Бишкек, Оштон качып Бишкекке келип, мени баламы үйгө келип, келиним мени уруп, келиним баласы менен больницада жатса, баламды алдап, келин аялың жаман, бирдеке болуп ажырашып кетсең, бул байлыгыңы тартып алат деп, контейнерди алдап, сулдап, өзүгө каттатып алды. Кийин кайтарып берем деген сөзү бар эле. Бул ушунчалык монстр болуп, Назаркуловдорду монстрасы болуп, баардыгыбызды ушундай басып алды. Айтар сөзүм ушу. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык калк. Мен өзүмү тааныштыра кетсем, мен Назаркулов Ибрагимжан Исраилович. Ош облусунун Кара Суу районунда Совет көчөсүнүн 23-үйүндө дарегим ушундай, ушу даректе жашайм. Кыргызстан жаранымын.
Бул карындашым Назаркулова Мавлюда. Бул ушу жала жаап менин жээниме Муратка ушундай иштер боюнча каматыптыр. Бул буга чейин Мурат мени астыма барган. Мына карындашың ушундай кылып атат деген, зордук кылып атат деген. Мен карындашыма айтканмын аны. Карындашым келбей койгон ошону. Биз чалдык, телефон чалдык. Ал келбей койду. Ал деди, бул деди, келбей койду. Ушул маселе мына 1 жылдан ашыгыраак убакка келип, ушу акыры ушу каматыш менен бүтүптүр. Керек болсо бул Назаркулова Мавлюда менден үйүм документини сурайт. Үйүм документин сураганда мен айтам: ооба, үйүм пышык кыштан салынган, кирпичный. Карасу району Советский көчөсүнүн 23 дарегинде жашайм. Банк жакшы акча берет, мен билем. Бирок бул аксакалдардын жана атамдын, энемин үйү болгон үчүн ал мезгилде бул үй менин атымда болчу. Ошонун негизинде мен бербей койгонмун. Бербей койгонумдан кийин ал башка чара колдонуп, мени ата энеме жаман көрсөтүп, жана мага үй бүлөмө тынчтык бербейт эле. 20 жылдан бери бул бизге мен башыма кандай жумуштар түшкөн болсо, ушуну бардыгыны ушу режиссеру деп билем мен. Ушул режиссеру өзү чекеде туруп, өзү сулуу чымчык болуп, калгандарды күүлөп коюп, анан кийин мени кууп чыгат үйдөн. Биз семьябыз менен куулабыз. Апамы күүлөп, апам бизди кууп чыгат. Апам бизди кууп чыккандан кийин башка бир эжемдин квартирасында жашайбыз. Жашап, бул кандай эми, бул могул жериңе пистолет такап туруп, муну өткөзөсүң дейт дегендей да. Үй бүлөңдө бир тынчылык болсо, бир өнүгүү болобу? Бул үй бүлөдөн коом түзүлөт, туурабы? Негизи. Ошондой болгондон кийин бул карындашыбыз келет дагы, Ибрайым ака, ага ушундай деп жакшына сүйлөп, анан бул апам капа болуп атат, ушул үйдү апама өткөзөсүң дейт. Макул деп мен ушу үй бүлөм тынч болсо болду. Мен бала чакам жеткирип, ушу бир мамлекетке бир жакшы кадрлар жеткизейин деген ойдо бир, мисалы үчүн мына балдарым экөө окуду, образованиясы бар, Кудайга шүгүр, высшее образованный, экинчиси эми окуп атат. Ушу балдарга билим берип, ушу мамлекетибизге бир салымын кошо турган жигиттерден, кыздардан болушуну каалап мен аракет кылам окутканы. Ал эми бул карындашыбыз кол койдуруп туруп, анан апам пенсионер болгон үчүн ага ала албастан, бул кредит ала албастан, бул 2012 жылы болот. Кредит ала албастан, анан Назаркулова Анара эжебиздин атына өткөрүп, бул менин үйүмдү $38,000 банкка коюп, ошо менен пайдаланып, биз келишкен мезгилде ал айткан мага: мен сизге кайра калууна, купля-продажа кылып кайра калууна келтирип берем деп. Ал өз убадасында турбады. Бир, купля-продажа кылып кайтара ордого койгон жок. Кайра эжем менен мен барып өзүм акчамы өткөрдүм. Кстати, анын күйөөсү ошо госрегистрде Карасуунун кадастр эмесиде иштейт. Ошого ишенеби билбейм, кандайдыр бул кыз өзү бир 9 класс эле образованиясында, ал высший образованный эмес. Мен орто атайын образованиябыз бар, менин дагы, эжемдин дагы, бизден да өтүп, ол акылдуу болуп кеткен. Бул бир чети гана мен сиздерге айтып бергеним. Эгер бир жакшылык эмеси боюнча чечилбесе, мен дагы компроматтарым бар толтура. Муну кайра мен айтып беришим мүмкүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Ташиев мырза, ушу сиздерге кайрылып кетүүбүздөн максатыбыз ушу Назаркулова Мавлюда, ушу жээнибиз Анарбаев Муратты жала жауып каматкандыгы, заказной болгондугу бул анык билинип турат. Бул бала келечеги бар бала эле. Ушуну сындырам мен.
кайра мага бир конкурент или эме болбосун деген максатта муну жасаган эле. Биздин үй бүлөдө мындай уят нерсе эсептелет эле, бири-бирини каматкан. Ушуну бир мыйзам чегинде чечип берүүңүздөрдү суранабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мени балам Анарбаев Мурат ак жерден камалып атат. Ушуну кайра көрүп бериңиздерчи, мен силерден кайра эне болуп суранам. Мен ошо күндөн бери уктаганым жок. Мени балам ак жерден камалып атат. Эли журт билгендер бардыгыңар билесиңер, бизди көрүп актыгын жазып бергилечи. Силерден кайра суранам. Акырында айта кетейин, бул рейдерство болот. Ал баланын бизнестерине ээлеп, өзүнө өткөрүп, Анарбаев Муратка жала жабып, шуну каматып, ак жеринен. Бул Мурат жээнибиз өзү салафан ташып, ал бул кылып бизнес кылып жүргөн бала. Бул ал өзүнүн мээнети менен иштеген бала. Ал бирөөнүн акыстан, бирөөнүн мүлкүнөн коркчу бала. Адал бала, мындай айтканда. Силерден кайра суранып кетебиз. Ушу Анарбаев Мураттын ишини мыйзам чегинде оң жакка чечип берүүңүздөрдү суранабыз.